биз баягы чоң энелерибиздин жасагандарын көрүп кичинебиз деле чоңойгонбуз да. Бирок деген ошол убакта чоң энелерибиз эле колго шыр ичиштилер да. Көп шырбай кийинки убакта баягы машина чыкканда машинага тезирээк бүтсүн деп машинага шырып калышкан. Азыр мен дагы ошо биринчи жолу ушундайды көрүп атам, мындай чекесине бастырганды. Бизде жөн эле шырдакты бунун өзүнө эле беттештирип туруп эле анан жээк басабыз. Кээ бирлери биринчи муну бириктирип алып, анан жээк үстүнөн басып атат. Мен болсо экөөнү бир эле коштоп сайып кетип атам да. Кээкилер бүт биринчи чаптап алып туруп, анан кийин үстүнөн басып атат. Мисалы үчүн таластык бөлөк экен, нарындык бөлөк экен, токтогул бөлөк экен. Эми билип атабыз. Иш-чаранын максаты биринчиден ошо сырттан келген конокторго ошо кыргыздын кол өнөрчүлүгүн жайылтуу. Өзүңүздөр көргөндөй, бул жакта Шырдактын башка дагы терме жана чий току деген GPV ошондой ыкмаларды дагы көрсөтүп атабыз. Мындан тышкары ошо Шырдак менен кол өнөрчүлүк менен көбүрөөк кишилер алектенсе деген ойдобуз. Биздин өзүбүздүн негизги багытыбыз бул кыргыздын шырдактарын жана башка кол өнөрчүлүк буюмдарды батыш мамлекеттерге экспортко чыгаруу. Биринчи орунду алам деп деле ойлогон эмесмин. Мен карап турсам, менде жакшы жасап аткандар бар. Мындай мага ошондой сезилген да. Анан эми өзүм болушунча жасаганга аракет кылам. Жасап иштеп жүргөн жумуштайм.